Рахмат, Дастан Арсбекович. Алтынай Сейитбековна, биринчиден мен ойлойм тиги жалпы парламенттин атынан, жалпы вообще кыргыз элисинин атынан ар бир иштеген доктурларыбызга, ар бир чек арада, аэропорттордо бизди тосуп алган, ошакта иштеп жаткан кызматкерлерге ушундай жогорку мындай повышенный ЧС практически в режиме чрезвычайной ситуации. Я вижу, правительство работает. Ар бирөөнө чоң ыраазычылык. А, бизге байкалбаганы менен соц тармактарда сөзсүз түрдө жанакындай паника жүрүп атат, негатив кетип атат. Буну силер да туура түшүнгүлө. Министр здравоохранения Космозбек Сариевич, сизге кайрылат элем, көбүрөөк маалымат бериңиздер. Эл арасында ошол эле Жумгал районунда чыккан биздин жарандарыбыз Кытайлардан келдиңер деп, ошол жакта эми өзүңүз болбосоңуз да орун басарыңыздар же ошол региондордун чоң бир доктурларын мындай аткаминерлерди бирөөнү ошол алып барып туруп колунан жетелип туруп вот он не заразный деп, я извиняюсь, что так очень детально айтып атам, просто элдерди психологически надо успокоить да. Абдан көп мындай паника жүрүп атат да. Бул деген это мындай бул жалаң эле Кыргызстандын соц тармактарында эмес, бул дүйнө жүзүндө жүрүп аткан нерселер. Буга туура түшүнүңүздөр. Доктурларыбызга ыраазычылык. Анан мен түшүнүп атам, чыгымдар көп болуп атат, бирок ошол сверхурочно иштеген биздин именно дарыгерлерибизге бюджеттен каражат каралсын деп суранат элем. Бул биринчиси. Экинчиси, Санжар Турдуходжоевич, сизге кайрылат элем, экономика маленьких стран должна быть мобильной, да. И сейчас мына информация келип атат, базарларда там баклажандын баасы тиги мынчага чейин кымбаттап кетиптир, продукция кымбаттап кетиптир. Ошол жактан бизде чыгарбаган, бизде деген өстүрүлбөгөн нерселер бизде да чыгарылып өстүрүш керек үчүн эмне керек, кандай кредиттер керек экенин караштырып, кичине мындай прогноздорду пландаштырып, караштырып бериңиздер деп, бул ишкерлерге мындай мүмкүн чөң жардам болмок деп ойлойм да. А так негизинде жумуш.